Şu karab pandemiya. Азыр 200 тонна. Kimdiki tuuru kelbese biz dağın штраф салабыз. Монополияга каршы жөнгө салуу мекемеси тарабынан бекитилген бага ылайык калк тарабынан суроо талапка жогору болгон БР көмүрү кала аймагында 850 тыйындан сатылуусу керек. Бул боюнча атайын көчмө жыйын уюштурулуп, сатуучуларга бааны негизсиз жогорулатпоо айтылды. Бул баадан жогору сатылган учурда соодагерлерге чара көрүлүп, айыппул салынары эскертилген. Бүгүнкү күндө мына мамлекет тарабынан жөнгө салуу кирген көмүргө 90 күнгө. Бул боюнча биз өзүбүздүн план ишибиз боюнча областын аймагындагы көмүр сатуучу жайларга ар дайым мониторинг жүргүзүп келебиз өзүбүздүн кызматкерлер боюнча. Ал жерде көмүрдү карап көргөнүбүздө бүгүнкү күндө ошол бир каптын таңгакталган эмеси баасы 400 сомдон сатылып атыптыр да, 400 сомдон. Ал эми ошол эле мэриядан алып келип ушул жерде сатып атат 385 сомдон. Дача айтканда 8,5 сомдон 9,5 сомго чейин бүгүнкү күндө көмүр сатылып атат да Баткен шаарында. Буларга буга чейин да биз ошол жогорулатып саткандыгы боюнча 3 жаранга айыппул салганбыз. Ал эми ошол айыппул салгандан кийин аларга бир эскертүү бергенбиз. Ал дагы болбогондо булардын жоопкерчиликтерин биз укук коргоо органдарга өткөзүп бергенбиз. Ал эми бүгүнкү күндөгү тапшырманын коюлгандыгы боюнча дагы биздин бир эле беренени кайра салынбайт. Ошол башка беренелер боюнча эртең дүйшөмбү күнү биз булардын жоопкерчиликтерин карайбыз дагы бир катар. Ушул боюнча. İçine girip o şartta kızmatlı ceza vermeyiz. Bir işleriniz ceza vermeyiz. Bir mizam şeyinde olsun. Bir yakta bir ödetirilen bir şartlarda tüzülük. Маалым болгондой, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан шаарды тартипке келтирүү жана башаламан соода жүргүзүү учурларын жөнгө салуу боюнча иштер тынымсыз жүргүзүлүп келет. Бирок ага карабай жергиликтүү соодагерлер тарабынан кайдыгер мамиле улантылууда. Мындан улам калк үчүн кооптуу кырдаалды түзбөө, ден соолугуна зыян келтирбөө боюнча соодагерлерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Облус башчысынын орун басары менен шаар мэри дүкөн ээлерин жарандар жөө жүрүүчү жолдо соода кылбоо, тургундарга тоскоолдук жаратпоону, мөмө-жемиш, тамак аш азыктарын сатуучуларга санитардык нормаларды сактоо менен мыйзам чегинде иш алып баруу жагын эскертишти. Мына мыйзамсыз соода сатыктарды жөнгө салуу боюнча жарлыктын негизинде бүгүнкү көчмө жыйында көптөгөн ишкерлер менен жолуктук. Мына бүгүн азыр базар бүткөндөн кийин кечинде биримдик базарындагы иресиз коюлган контейнерлердин баарын эретке келтирип, ошол көчөдөгү саткан соодагерлердин баарын ушул жерге жайгаштырабыз. Айтып кетерим, эгерде мыйзамсыз соода сатык кылып көчөдө тургандарга бул эми орусча айтканда жестко өзүнүн штрафтары салынат. Бул ушуга чейин эметип келгенбиз. Эми мындан бул жагыга мыйзам иштеш керек. Мыйзам тартибинде бардыгыга ар бир мыйзамды бузуп туура эмес соода салып калгандардын бардыгын штрафты жаза. Иш чаранын максаты шаардын борбордук көчөлөрүн эретке келтирүү, тартипти жана тазалыкты сактоо. Алдыда көчмө жыйындын жыйынтыгы менен координациялык кеңешме өткөрүлүп, тийиштүү чечимдер кабыл алынары айтылды. Айбегим Набиева, Расул Ахматов, жаңылыктар.